Мындан миңдеген жылдар мурун Баалбек шаарынын Борбордук аянтында таштан жасалып, алтын менен капталган заңкайган эстелик турчу. Ал эч нерсе укпай турган дүлүү эле, эч нерсени көрө албай турган сокур эле. Бирок баардык адамдар анын алдында тизе бөгүп, жамгыр сурап, береке сурап сыйынышчу. Дал ушундай караңгылыктын ичинде колунда эч кандай куралы жок, бирок жүрөгүндө жалындаган ыйманы бар бир инсан бар эле. Бул Ильяс пайгамбар эле. Бүгүн биз таштан жасалган кудайларды талкалаган жана көккө көтөрүлүп кайып болуп кеткен улуу элчинин сырдуу тарыхына саякат жасайбыз. Ильяс алейхиссалам Харун алейхиссаламдын тукумунан болуп, Израиль урпактарына жиберилген пайгамбар эле. Израиль урпактары Палестинаны басып алган кезде алардын бир уруусу Баалбекке отурукташып калат. Алардын башында залым бир падыша бар болчу. Риваяттарга караганда, ал шаардын аты мурун жөн гана Бек болчу экен. Бирок бул залым падыша Баал аттуу бир айкел жасатып, элди ошол бутка сыйынууга мажбур кылган. Ошентип Баал менен Бек деген ысымдар биригип, бул шаар Баалбек деп аталып калган. Ал шаардын бакчаларында анарлар алтындай жаркырап, жүзүмдөр балдай таттуу болуп башчу. Бирок бул шаардын эли абдан чоң ката кетиришкен эле. Алардын катасы өздөрүнө жашоо берген, күндү чыгарган жана жамгарды жаадырган Аллахты унутуп коюшкан эле. Шаардын так ортосундагы аянтта зор, коркунучтуу жана ошол эле учурда жылтыраган Баал аттуу эстелик турган. Ал таштан жасалып, сырты алтын менен капталган, башында буканын мүйүздөрү сымал кейипте жасалган эле. Бул биздин кожоюнубуз. Эгер биз Баалга белек бербесек, ал бизге жамгыр жаадырбай коет. Анда биз ачка калабыз деп элдин баары Баалга сыйынышчу. Алар эң кымбат буюмдарын, атүгүл тамактарын да ушул дүлөй таштын алдына алып келип таштап кетишчү. Баал деген сөз кожоюн, мырза, эге деген маанилерди билдирет. Арабтарда азыркыга чейин жамгыр менен сугарылган кайраакы жерлерди Баали деп аташат. Бул Баалдын жамгыр берүүчү деген тарыхый түшүнүгүнөн мурас катары калган термин болуп саналат. Мына ушул бир кудайга болгон ишенимден алыстап, чоң күнөөгө баткандарды акыйкатка чакыруу үчүн Аллах Таала Ильяс пайгамбарды дал ушул шаарга пайгамбар катары жиберген. Бир күнү ал бийик жерге чыгып, элге катуу үн менен мынтип кайрылат. О, калайык калк! Силер Аллахтан коркпойсуңарбы? Силер Баалга жалбарып, жаратуучулардын эң мыктысы болгон Аллахты таштап жатасыңарбы? Аллах силердин да, силерге чейинки ата-бабаларың ардында эгеси го. Ошондо элдер ага ачууланып, сен кимсиң, бизге акыл үйрөткүдөй? Биздин ата-бабаларыбыз Баалга сыйынып келген, биз да ага сыйынабыз, деп Ильясты шаардан кууп жиберишет. Ошондо Ильяс пайгамбар Аллахка дуа кылат. Аллах Таала адамдарга чыныгы күч кудуреттин кимде экенин көрсөтүү үчүн жамгырды 3 жыл катары менен токтотуп коет. Биринчи жылы жердин бети куурап, чөптөр саргаят. Экинчи жылы бак-дарактар куурап, дарыялар соолуп, чаңдар сапырылып уча баштайт. Үчүнчү жылы жерлер жарылып, жаныбарлар суусап, балдарынан сурап ыйлай башташат. Ошондо элдер Баалдын алдына барып, "О, Баал, бизге жамгыр бер, биз ачка өлүп жатабыз", деп күнү түнү жалбарып суранышат. Бирок алардын алтын мүйүздүү таш кудай эч унчукпайт, анткени ал адамдын колунан чыккан жансыз айкел эле. Эл айласы кеткенде Ильяс пайгамбарды издеп табышат. Ал келип, "Эми түшүндүңөрбү? Бул таш силерге бир тамчы суу да бере албайт. Андан көрө келгиле, баарыбыз бирге жараткан Аллахтан кечирим сурайлы", дейт. Эл тоо бооруна чогулуп, Ильястын артынан тоо кылышат. Ильяс пайгамбар колун көккө жайып, чын жүрөктөн дуа кылган кезде капыстан асманда кара булуттар пайда болуп, күн күркүрөйт, күнөктөп жамгыр төгөт. Адамдар кубанганынан бийлеп сууга тоюшат. Ошондо гана алар таштын эч кандай күчү жок экенин жана баарын Аллах гана берерин түшүнүшөт. Жамгыр жаап, жер көгөрүп, элдин курсагы тойгондон кийин тилекке каршы көө берген убадасын унутуп коюшат. Алар кайрадан Баалга сыйынып, Ильяс пайгамбарга каршы чыга башташат. Исаил эли Аллахты же Баалды тандашы керек эле. Анткени Аллах башка кудайларга табынгандардын сыйынуусун кабыл албайт. Ошентип Ильяс пайгамбар элге ким чыныгы кудай экенин текшерип көрүүнү сунуштайт. Шарт боюнча Баалдын кызматчылары курмандык чайын тургузуп, үстүнө малдын этин коюп, кудайынан аны от менен жалмап кетишин суранышы керек эле. Ильяс пайгамбар да ошондой кылмак. Ал
кимиси от жиберип жооп берсе, ошонсо чыныгы Кудай деп айтат. Пайгамбар ким чыныгы Кудай экенин жакшы билген, анын ишеними күчтүү болгондуктан каршылаштарына биринчи баштоого жол берет. Ошентип алар курмандык чалганга букачар даярдай башташат. Ошентип Баалдын кызматкерлери курмандыгын даярдап, Кудайына кайрыла башташат. Баал, бизге жооп бер деп кайра-кайра кыйкырышат. Мүнөттөр саатка кошулуп, акырындап убакыт өтө берет. Бирок эч кандай үн да, жооп да болгон жок. Ошентип кезек Ильяс пайгамбарга келип жетет. Ал адегенде 12 ташты тегерете тезип, муну менен ал Исраил уулдарынын 12 ороосунун эсине маанилүү бир нерсени салгысы келген. Анан букачарды курмандык чайына коюп, үстүнө сууну жаба коет. Түгүл курмандык чайын тегерете чуңкур казып, ага да суу толтурат. Ал Баалдын кызматкерлерине оттун кымындай учкуну болсо эле дүрт этип күйүп кеткидей кылып, бардык шарттарды түзүп берген болсо, ал эми өзү чоң от жакса да күйгүс кылып, баарын болчулдатып сууга толтуруп салат. Ошентип бардыгы даяр болгондо Ильяс пайгамбар Кудайга кайрылып дуа кылат. Ошондо дароо асмандан от түшүп, бүтүндөй курмандыкты, отундарды, таштарды, топуракты жана чуңкурдагы суунун баарын жалмап кетти. Ошентип бул тереште Баалдын кызматкерлери жеңилүү ызаасын тартып калышат. Шаардын падышасы жана анын каардуу аялы Ильясты кармап, жазалоону каалашат, бирок Аллах өз элчисин дайыма коргойт. Ильяс пайгамбар тоолорго, үңкүрлөргө барып, жалгыз гана Аллахка ибадат кылып жашай баштайт. Ал жерде канаттуулар ага тамак ташып келип турушчу. Ошентип Ильяс алейхиссалам Аллахтын амири менен жер кезип жүрүп 1 айылга туш болду. Ал жердеги адамдарды ыйманга чакырды. Алар да бул чакырыкты кабыл алып, аны өздөрү менен бирге калышын суранышты. Ильяс алейхиссалам бир карыган кемпирдин үйүндө конок болду. Анын оорулуу уулу бар эле. Азирети Ильяс 2 рекет намаз окуп, баланын сакайып кетиши үчүн Аллахтан суранды. Бала айыгып кетти. Ошентип ал бала Ильяс алейхиссаламдын жанынан эч кетпеди. Ал Ильяс пайгамбардан Тооратты үйрөндү. Анын аты Ильяс эле. Ошондой күндөрдүн бир күнүндө Аллахтын буйругу менен Баалбектеги элине барып, акыйкатка чакыруусун улантат. Бирок эли Баалга сыйынганын токтотушпайт. Бир күнү Ильяс пайгамбар элдин мынчалык тоң моюндугуна капа болуп, жаратканга жалбарат. О Аллахым, мен сенин диниңди жеткирдим, бирок бул эл чындыктан качып жатат. Мени бул элдин арасынан алып кетчи, сенин жаныңда болоюн деп суранат. Ошондо бир керемет окуя болот. Асмандан капыстан оттон бүткөн, нур чачкан чоң бир тулпар түшүп келет. Бул ат кадимки жаныбар эмес, нурдан жаралган периште сымал макулук эле. Ильяс пайгамбар ал атка минет да, көз ирмемде асмандын тереңдигине, периштелердин дүйнөсүнө көтөрүлүп кетет. Ильяс пайгамбар Аллахка ушунчалык жакын, жүрөгү таза инсан болгондуктан, Аллах Таала аны адамдардын жамандыгынан куткарууну жана ага өзгөчө урмат көрсөтүүнү каалаган. Ал кадимкидей өлүмдү татпай, руханий дүйнөгө өтүп кеткен саналуу инсандардын бири болуп калды. Ал периштелер сыяктуу нурдан кийим кийип, жеп ичүүгө муктаж болбогон, рухка айланган. Ал азырда тирүү жана кээде адамдарга Хызыр алейхиссалам сыяктуу жардам берүү үчүн жерге түшүп турат деп риваяттарда айтылат. Бул кереметтүү окуядан алына турган сабактар: биринчиси, жаратуучуну таануу, бакыт, береке жана ырыскыны бир гана Аллах берет. Экинчиси, бир нерсеге кадалып калбоо. Кээде биз бир нерсеге же бир буюмга ушунчалык катуу байланып калабыз. Бул окуя бизге эч бир нерсени Кудайдан өйдө койбоо керектигин үйрөтөт. Үчүнчүсү, жалгыз болсоң да чындыкты айт. Ильяс пайгамбар бүтүндөй бир шаарга каршы жалгыз чыккан. Эгер сен туура иш кылып жатканыңа ишенсең, көпчүлүктөн коркпошуң керек. Төртүнчүсү, сабырдын түбү сары алтын, кыйынчылык келген кезде капаланбаш керек. Бул биз үчүн берилген бир сыноо. Бешинчиси, суунун, жамгырдын, дегеле Аллахтын бизге берип жаткан бардык неаматтарынын кадырын билүү. Аллах берген ар бир нерсе биз үчүн чоң белек. Алтынчысы, Аллах Таала өз досторун таштабайт. Эгер сен чынчыл, ыкластуу пенде болсоң, бүт дүйнө сага каршы болсо да, Аллах сени эң сонун жол менен куткарат. Жетинчиси, жакшы адамдын аты өчпөйт.
ыйык Куранда саламын ала Ильясин деп, Ильяс пайгамбар сыяктуу акыйкатка бекем болушубузга дем берип, көпчүлүк формада Ильяздарга салам болсун деп жараткан Аллах өзү салам жолдоп жатат. 8-си, Ильястын көккө көтөрүлүшү менен бул дүйнө убактылуу экенин жана чыныгы жашоо бул жерде эмес экенин эскертүүдө. Урматтуу көрүүчү, эгер видео жаккан болсо лайктан басып, башкалар менен бөлүшүп коюуну унутпаңыз. Каналга каттала элек болсоңуз катталып, комментарийге ой пикирлериңизди калтырыңыз.